Kim? Akubey. Sen beni unuttun mu? Bayke. Koyar koy. İçi olup emetti. Sen içi olup sana cidden atmayı. Dalbayıp. Mesela dalba öpmez mi mesela? Tartmayın. Ne içi onlar ya? Sen alkol verin bana. Cidden atmayı al. Militsiya xizmatkeri жаранды озга алгыс сөздөр менен сөгүп, бар 100 грамм ичип келчи деди. Социалдык тармактарда милиция кызматкери жөнөкөй жаран менен сөгүшүп, чырлашып жаткан видеосу чыкты. Видеодо жаш жигит милиция кызматкеринин мыйзамсыз кармалды делген кишини унадан чыгарып коюусун өтүнүп жатат. Ага жооп катары орган кызматкери озга алгыс сөздөр менен сөккөн. Видеонун автору милициянын ичип алганын, андан спирттин жыты келип жатканын айтууда. Ичип алыптырсыңар, жыттанып атпайбы, кебетеңерди карагылачы деген сөзүнө милициянын кызматкери мага арак куюп бердиң беле деп жооп берди. Бул видео боюнча Ички иштер министрлиги териштирүү жүргүзөт. Булак элдик медиа. Сокулукта адам уурдаган жарандар тобу кармалды. Баары мурда соттолгон. Чүйдүн Сокулук районунда адам уурдоого шектелген жарандар тобу кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы адам уурдоо жана денесине оор залал келтирген факты боюнча адамдардын тобун кармашты. Маалыматка ылайык, Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматкерлери адам уурдоого шектелген адамдарды кармоо үчүн атайын операция жүргүзгөн. Анда ушул жылдын июнь айынын башында белгисиз адамдар мурда соттолгон адамдарды Борбордогу базарлардын биринен уурдап кетишкен. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Операцияны криминалдык милиция кызматкерлери менен Лелин Рибинин кызматкерлери биргеликте жүргүзүшкөн. Кармоо операциясы Кунту айылына жакын жерде болгон. Анда шектүүлөр мыйзамсыз аракеттерди жасоо учурунда кармалган. Алар Ысык көл, Жалал Абад облусунун тургундары. Кармалган 4 жарандын бардыгы мурда соттолуп чыккан. Алардын бири уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турган. Ал эми жабырлануучу дагы мурда сот жоопкерчилигине тартылган. Булак Супер KG. Казакстанга ПЦР тесттердин жыйынтыгы 3 саатта даяр болчу автоматташтырылган лаборатория алып келинди. Казакстанга ПЦР тесттерди жүргүзүүчү автоматташтырылган лаборатория алып келинди. Анда COVID-19 карата күнүнө 1000 тест жүргүзүп, жыйынтыгын 3 саатта эле алса болот. Бул тууралуу казак басылмалары жазышат. Анда Казакстандын айрым категориядагы жарандары бул жаңы лабораториядан акысыз анализ тапшыра ала турганы белгиленет. Ага ылайык жумушу жоктор, аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөр, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер, 50 жаштан өйдө курактагылар, эпидемияга каршы күрөшкө тартылган кызматкерлер, карлар, балдар үйүндөгүлөр жана бала бакчада иштегендер акысыз тест тапшыра алышат. Мында лабораториядан Казакстанга 2 алып келинди. Алардын бири Нур-Султан шаарында коюлса, экинчиси Алматы шаарына берилди. Лабораториянын жалпы суммасы $4 миллион түзгөн деп жазылат маалыматта. Булак Супер KG. Assalamu alaikum dostlar. Mına samsa jesеңер мынакей мындай болот. Мына камыры. Шундай кылат экен. Кылган жерлерин көрсөңөр өтө жиркеничтүү. Таракандар басып кеткен. Мынакей достор, шашлык кыла турган жери, акалар, укалар, достор. Мынакей шашлык кыла турган жери, мына Гранттын жанындагы жер. Мына ушул жерден